Жолду ача албай, дал ушул көчөнүн жашоочулары айласы алты кетип, кимдерге гана кайрылып, кимдерге гана ушул жагдай боюнча айткан эмес. Муну тосконго сиздер уруксат алгансыздарбы? Биз былтыркы сотто бүт баарынан. Сиздер эмнеге бу жака чыгып кеттиңиздер жолго? Тартпай эле болсу баки. Урматтуу айылөкмөт, мен сизге так суроо берип атам. Биз гос акты жөнүндө, кызыл китеп жөнүндө келелекпиз азыр. Биз азыр курулушту айтып атабыз. Эмне үчүн курулуш мыйзамсыз болуп турса, сиз карап отурасыз. Сизге өзүңүзгө белгилүү болуп атпайбы? Бул 10 жыл мурун болуп атпайбы? Түшүнүктүү. Улук байке, сизди тааныйм бар. Мамаша, монча канча жылдан бери мыкты эметип атат. Силер элди, мени тааныган эмне кыласыңар? Элдин талабын аткарып койгула жигит. Талапчы, биздин талап. Аны соттош инем. Ошол жерге курулуш курганга уруксат бергенсиздерби? Ал жерде так маалымат деле жок. Колунда кандай кагаз экенин көрө элекпиз. Мен азыр бул боюнча мен биринчи эле болуп атам негизи. Курулуш куруу уруксаты барбы? Бу жерде ким курганын, ким курбаганын менде андай маалыматым жок. Ким билет, сиздер билбесеңиздер? Эми негизи бизде мына надзорный функция деген жок. Надзорный функция мына прокуратурада турат. Курулуш куруу жөнүндө уруксаты барбы ал жерде? Сокулук райондук прокуратурасына арыз келтирилген сотко мөөнөтү өтүп кеткендигине байланыштуу административный процессуалдык кодекстин негизинде мөөнөтү 10 жылдык мөөнөтү өтүп кеткендигине байланыштуу биздин арыз канааттандыруусу калтырылган, кароосуз калтырылган. Ал жака шылтоо кылып, бул жака шылтоо кылып отуруп, эптеп 10 жылга жеткизсе болду экен. Анан прокуратура мөөнөт өтүп кетти, биз колубуздан эч нерсе билбейт деп колун куушуруп азыр. Эми билбесен айтып коюш керек, бул жерде прокуратура мөөнөтүн өткөргөн жок биринчиден. Экинчиден бул административный процессуальный кодекс. Прокуратура 10 жыл мурда жок беле, бар эле да. Жарандык кодексти алып, эми юрист болсоңуз, ошону окусаңыз азыр. Окуп бериңизчи бизге жарандык кодексти. Азыр телефонум өчүп калды. Өчүп калды. Кандай кылабыз эми? Телефонуңуз өчүп калса эмне кылабыз эми? Биз сизди мыйзамсыздыкка үгүттөгөн жокпуз. Биз мыйзамды аткарып бериңиз. Мына мыйзам деп мыйзамды окуп берип атабыз. Ошо мыйзам негизинде бузуп, тозуп коёт. 1,5 жыл болду. Күтүп келатабыз ушул күнгө чейин. Мектепке бара албай да Бир саат чыктыкпы? Мына урматтуу көрөрмандар, кечки саат 7:30 болуп атат. Жол ачылды. Москвадан Кыргызстанга жүк ташыган ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери дал ушул жүк ташуу кызматы менен алектенип келишет. Жүктү Москванын каалаган жеринен өздөрү алып кетет. Кыргызстандын 7 дубанына өздөрү жеткизип берет. Жүк баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө баланат. Урматтуу мекендештер, эгерде аманатыңыздар болсо, дал ушул жигиттерге тапшырсаңыздар, аманатыңыздар арасатта калбайт. Дареги Нижегородское метросу, Перовское шоссе 9, строение 7. Байланыш телефондор +7 926 788 70 70 0704 70 70 21. Москва шаарындагы боордоштор Ваш стоматолог клиникасы менин катталуучуларым үчүн 20% арзандатууларды, рентген жана консультацияларды акысыз көрсөтөт. Жекшемби күнү тишиңизди бекер жулдура аласыз. Ал эми ультра үндүү тиш тазалоо болгону 1500 рубль. Ваш стоматолог клиникасында төмөнкү кызматтар көрсөтүлөт. Хирургия, ортодонтия, имплантация, терапия, брекет системасы саат 9-дан 21:00-га чейин дем алышсыз кызмат көрсөтүлөт. Клиника заманбап жабдууларды орнотуп, тажрыйбалуу такшалган дарыгерлер менен толукталган. Дарья Рокоссовская бульвары, Открытый шоссе көчөсү 14-үй, метродон болгону 3 мүнөт аралыкта. Саламатсыздар, урматтуу көрөрмандар, биз азыр Сокулук районуна караштуу Ак Ордо 1 жаңы конушунда турабыз. Тагыраагы Ормонхан көчөсүндө. Кадимки бул жактан көчө келген, бирок келип бул жерге өзүңүздөр көрүп тургандай тосмого келип, тосулуп тупик көчө болуп калган да. Ушул жагдайды мына ушул жашоочулар бул жагында да көчө нар жагынан келип токтоп калат, бул жагынан дагы келип токтоп калат мына үйгө. Ушунун чымбышыгына, ушунун мыйзамдуулугуна, ушунун жалпылыкка тийиштүү, жалпылыкка караган жолду ача албай, дал ушул көчөнүн жашоочулары айласы алты кетип, кимдерге гана кайрылып, кимдерге гана ушул жагдай боюнча айткан эмес. Бирок жыйынтык жок. Эми азыр ушул жашоочулар бизди чакырды, өздөрүнө микрофон суналы, анан мунун чоо жайын ким уруксат берген, канчалык мыйзамдуу. Эгерде сиз жеңил өнөр жайын баштоого максат кылып, бирок тигүүчү машинкаларды алууда ойлонуп жүргөн болсоңуз, анда бул жарнама сиз үчүн. TikTok Шивемак дүкөнү
сапаттуу заманбап машинкаларын 3 айдан 18 айга бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгүн жарыялап жатат. Ошондой эле үй кожойкелери үчүн кайсы бир тигүү цехине барып иштебестен өз үйлөрүнө сатып алып, буйрутма менен иштөөгө дагы мүмкүнчүлүктөр жаралууда. Шаар ичине жеткирүү берүү кызматы акысыз. Аталган тигүү машинкаларына кепилдик 2 жылга берилет. Ош шаарындагы Дареги Касымбеков көчөсү 8, телефондор 0708 39 39 75, 0760 46 21. Бишкек шаарында Элебесов көчөсү 235, телефондор 0740 09 00, 0707 88 85 48. Урматтуу айдоочу, автоунааңызды оңдотуу муктаждыгы жаралып жатса, анда сиз автоунааңызды устага алып баруунун кажети жок. Кадимки кол телефонуңуздан автомобиль тиркемеси аркылуу автоунаа усталарынын түрлөрүнө, тажрыйбасына, өзгөчөлүктөрүнө карап, сиз автоунааңызды каалаган жерден оңдото аласыз. Ал үчүн автомобиль тиркемесин Android колдонуучулар Google Play'ден, iPhone колдонуучулар App Store аркылуу жүктөп алып, регистрация кылып коюу жетиштүү болот. Мындан ары сиз усталарга эмес, усталар сизге келет. Баса, курулуш баштап, ширетүүчүлөрдү издеп жүргөн мекендештерибизге дал ошол жогорудагы тиркеменин иштөө принциптериндей эле ширетмен тиркемеси жардамга келет. Ширетүүчүлөрдү ширетмен тиркемесинен табасыздар. Кененирээк маалыматтар менен төмөндөгү Instagram баракчадан, ошондой эле сайттан тааныша аласыздар. Аты жөнүңүз ким, аксакал? Мурзалы Ажы Исраилов. Өзүм пенсионер, 77-ге чыккан аксакалымын ушу көчөнүн. Эмне болуп атат? Эми муну башынан түшүндүрүп беришибиз керек. Мына ушул жерге мен 10-чу жыл жашап атам, ушул көчөдө. Бул жер ачык эле турчу эле. Мындан 2 жыл мурун, кайсы жыл болуп калды? 21-чи жылы ошол ачык турган көчөнү ушул Ысабек деген жигит келип, мынантип тосуп алып биздин жолду. Жалпы ушул жерде 72 түтүн эл жашайбыз этегине чейин. Ушунун бардыгы бул жака транспортко чыгыш керек. Детсадка барыш керек балдары, мектепке барыш керек. Жана башка магазиндердин бардыгы ушул тарапта, ушу шаар жака чыга албай, ушинтип кыйналып, тегеренип, этеги менен тегеренип. Бул көчө менен айланып каттабыз. Айланып, этегинен Лушихин менен айланып келип, анан кийин чыгабыз да. Мектеп буякта. Мектеп буякта. Мектеп тосулуп калган да. Детсадтар да ушул жакта. Магазиндер да. Мына көчө келет экен. Кайсы жерден жол болчу? Мына бул көчө ушул түз эле кичине бурулуп туруп чыгып кетет. Өзү ушул Агордо бир конушунда 24 көчө бар. 24 көчөнүн бардыгы ачык. 3 көчө бүтөлүп калган тупик. Алардын эми көчөнүн таманына үй салып алган мурда эле. А биздики жөнөкөй эле ачык турган жолду 10 жылдан кийин бул 2008 жылы чечим чыгарган экен. Ошодон кийин 10 жылдан кийин тосуп алып атат да. Бул жер өзү негизи көчө, чоң көчө боло турган участок болгон мына бул жерге. Биринчи ген план боюнча чоң көчө бар экен. Ушул жерди коррупционный схема менен айыл өкмөтү бир жак тарабын шаардыктар бир жак тарабын сатып отуруп, анан кийин ушул көчөнүн бою сатылып кеткен да кыскасы. Бул жак Агордо бир ушул жерге чейин Соқлық районы, бұяғы шаарга карайт. Ушу биз турган жерден кийин Бишкек шаарынын аймагы. Мына көрүнгөн үй Бишкек шаарына карайт. Ал эми мына тосулган жер Соқлукка карайт, мына бизге карайт. Эми бул жер өзү негизи ген планда жок участок. Архитектура мойнуна алган буну. Единственный ушу тиги айыл өкмөтү мойнуна алган бул жер участок эмес экенин. Алар решениясын берген эмес айыл өкмөтү. Архитектура бизге справка берген бул жер участок эмес деп. А бирок ГРС менен каким-то бир коррупционный схема менен ушул жерге кызыл китеп жасалып калган да. А бирок справкалар барбы? Азыр кызыл китеби бар мунун. Кызыл китеби бар. Ал кызыл китеп айтып атпаймынбы? Фиктивный жасалган ГРС тарабынан. Курулушка
укугу барбы? Могу документтеринде курулушка уруксат алган болордун? Алынган да ошо алынган үчүн Жолду тосконго алганбы? Жок, жол тосконго алган эмес. Ошол кызыл китепти курулушун кызыл китеп алып алган да ушул. Мыйзам боюнча эгерде мына курулушка ал 100 жолу кызыл китеби болсо дагы курулушка уруксат албаган болсо алынын ээси болуп эсептелбейт да. Курулушка жок. Себеби ген планына жок да. Эмне үчүн бузган жок муну? Жергиликтүү бийлик дагы кызыл китепти грес жасап бергенден кийин алардын да алып жетпей атат. Алар моюнуна алып атат. Биз решение берген эмеспиз бул участок. Жок. Негизи жергиликтүү бийликтин решениясыз жердин уруксаты жөнүндө сүйлөп атасыз. Ошо жөнүндө сүйлөп атам. Курулуш мыйзамдарына ылайык, эгерде курулуш курганда кайсы бир жерге курулуш курса, ал жеңил курулуш мененби же жанагындай капиталдык курулуш мененби айырмасы жок. Кандай кылбасын, ондай курулуш курган болсо, эгер тийиштүү курулуш мыйзамдарына ылайыктуу уруксаты жок болсо, андай уруксат жок. Анын ээси болуп эсептелбейт. Аны жергиликтүү бийликтин түздөн-түз укугу бар, келип жолду ачып, снос кылганга, бузганга мыйзам жол берет аларга. Ошого алы жетпей атат жергиликтүү бийликтин. Айыл өкмөтүнүн. Эмне мына колуңузда жаңылбасам бир папка кагаз экен. Бул жерде эме мен мунун баардыгын көргөзүп отурсам, бул жерде президентке чейин жазылган каттар бар. Ал келген жооптору бар. Кат кайка барды? Андан келип Сокулук райондук мамлекеттик администрациясында прокуратурага Сокулуктун сотко жазган арыздарыбыз, айыл өкмөтүнүн өзүнө кайрылгандарыбыз баардыгы бар мында. Жообу келген. Бирок чечилбейт ушул күнгө чейин. Апаларга микрофон сулгум келип атат да. Кимиңиздер айтасыздар? Эми мына балдар менен кичинекей балдарды ал жака мектепке, бала бакчага ташып кандай болуп атат сиздерге шартындай? Эми элге аябай атым Айнура. Ушул көчөдө жашайбыз. Бул жерде көбүнчө жаш семья, жаш балдар, кичинекей балдар көп. Эң негизгиси бизге керектүү бул жакта өйдө жакта мектептер, чоң магазин, аптекалар, транспорт баардыгы өйдө жакта болгондуктан ушул жакка көп көз карандыбыз да. Ошон үчүн аштырганга айланасыздар. Ооба, айланып аябай эле түшүк болуп калып атат. Өзгөчө могу жашыраак чоң балдар эптеп атат, эми жашыраак балдарга жаан чачын болгондо буттардын баары лай болот. Кышкысын караңгы кирип кетет, тосуп алмай түйшүк эле болуп калды. Өзүңүздөр көрүп тургандай бияк Сокулук анан шаар болуп тосулуп бөлүнүп калды. Ошону аштырыштын айласын издеп атабыз да азыр ушул элдин жашоочулары. Жактоочуңуздар да келип калды. Салам алейкум. Кандайсыз? Жакшы, азыр бир катар жашоочулар белгилеп баса белгилеп айтты. Аты жөнүңүздү, анан жагдай тууралуу юридикалык. Менин атым Айдарали Умнарбек, ушул жашоочулардын адвокатымын. Ормахан көчөсү бул 2005-жылы Ак Ордо жаңы конушу түптөлгөндөн бери ачылган көчө. Көчө бул жагын Лушихина көчөсү менен бул жагы чыгыш тарабы Гагарина көчөсү менен байланыштырат. 2022-жылы 25-июнда бул жерде азыркы ээси жашоочулар өтүп аткан жолду мыйзамсыз тосуп алган. Биз келгенде кызыл китебим бар деп көрсөттү, бирок биз Чүй областын администрация сотко даарыз менен кайрылып, жашоочулардын атынан аталган документтерди териштирип келгенде, документтерден ошол эле айыл өкмөтүнүн токтому, биринчи документтер айыл өкмөтүнүн токтому чыккан эместиги архивден айыл өкмөтүнүн өзүнүн катышуусу менен аныкталган. Экинчиден биз ошол мамлекеттик актты каттоо жүргүзүп атканда, мамлекеттик каттоо кызматы айыл өкмөттүн токтомунун оригиналы менен жүргүзгөн эмес, ошол айыл өкмөттүн токтомунан выписка көчүрмөсүнөн жүргүзүлгөн. Бирок ошол көчүрмөсүн ошол убактагы жооптуу катчысы Аттокурова деген Росрегистр. Жок, айыл өкмөттүн жооптуу катчысы ошол айыл өкмөттүн токтомунун көчүрмөсүнө кол койгон. Анан кийин Чүй областынын прокуратурасына биз арыз менен кайрылганда териштирүүлөр жүргүзүлгөнү аныкталган. Ошол Аттокурова коюлган кол анык эмес аныкталган. Азыркы күндө такталган маалыматтарга караганда ошол айыл өкмөттүн токтомунун көчүрмөсү дагы бүгүнкү күндө подделка жасалмаган экени аныкталганда. Бирок ал жерде биз Чүй областынын прокуратурасына бир нече ирет кайрылганбыз, арыз менен жазганбыз. Эмне себептен алар ошол бизге жооп иретинде гана берди да. Биз иликтеген материалдарга караганда дейт, болжолдуу түрдө бул подделка экени аныкталды дейт.
Бирок укук коргоо органдары мыйзамда так көрсөтүш керек. Кайсыл подделка, ал бир гана эксперттин корутундусу менен аныкталат. Алар көргөн көз менен эле ушул болжолду подделка деп айта албайт. Биз ошол жерде бир нече ирет кайрылганбыз, өтүнүчтөрдү келтиргенбиз. Эмне үчүн силер тиешелүү тергөө амалдарын ишке ашырган жоксуңар? Милдеттүү түрдө Кыргыз Республикасынын жаза процессуалдык кодексинде эгерде арыз түшкөн күндөн баштап укук коргоо органдары тиешелүү кечиктирүүлүк чараларды көрүш керек. Ошол эле биринчи айыпкерди издөө таап, шектүүлөрдү издеп таап, аларды жоопкерчиликке тартуу жөнүндө суроо жөнүндө жабырлануучуларды суроо. Бул жерде жабырлануучу мамлекет. Ошол жасалма документтин негизинде мамлекеттин атынан ушул жол, чоң жол берилип кетип атат. Убагында бул жол биз сотто отурумда да териштирдик. Ал жерде архитектура кызматы келген, ген планы көрсөткөнүнө байланыштуу бул жерде ошо Гагарина менен Лушикина көчөсүнүн ортосунда чоң 30 метрлик туурасы чоң параллельно жол түшмөк экен. Кандайдыр бизге белгисиз жагдайлар менен бул ошо 30 метрлик жол баштан аяк, Ак Ордонун баштан аяк коррупциялык схемалар менен башка тарапка берилип жиберген. Ошондо бул үйдүн ээсинде бүгүн документ бар. Бул үйдүн ээсинде бүгүн документ бар, бирок административ сот ошол документти каттоо жүргүзүп атканда бир нече мыйзам бузулганына байланыштуу бул гос акты мамлекет акты жокко чыгарды, каттоону жокко чыгарды. Мыйзамдын талаптарына ылайык мамлекеттик акт каттоо турган күндөн баштап юридикалык күчкө ээ болот. Бүгүнкү күндө ал каттоо жокко чыккандыгына байланыштуу автоматтык түрдө жокко чыгыш керек. Жокко чыгат. Бизге бул эмне себеп болуп атат? Жокко чыкты. Бүгүнкү күндө 5-сентябрда бизге ошол эле кадастр, Сокулук районунун кадастр филиалы бизге жооп берген. Бүгүнкү күндө соттун чечими бул жерде жазып атат. Мына соттун каттоого алынган жер участогуна болгон жеке менчик укугу жөнүндө мамлекеттик актыны жокко чыгаруу боюнча иштер жүргүзүлүп жатат деп бизге 5-сентябрда жооп берген, буйрулса чыгат деп. Андан кийин 2 күндөн кийин биз барсак, биз чыгара албайт экенбиз. Сотко ким айтып атат? Ошол кадастрдын башчысы айтып атат. Түшүнүктүү. Буну менчик ээси кылып кадастр каттап берген. Каттап берген. Иштин баары бүгүнкү күндө барып кадастрдын башына тиет экен. Башына тиет, башына. Бул боюнча укук коргоо органдары жогоруда айтып атасыз, кылмыш ишин козгобой, кечиктирип, срок мөөнөтүн эскиртип, эптеп, жанагындай куткарып калуу амалдарын көрүп атат деген маани айтып атасыз. Эми түшүнүктүү, ал боюнча да өзүнүн тийиштүү суроолоруна барып беребиз. Сизге суроо. Мына курулуш мейли ал документи болсун, жердин ээси катарычы. Бирок курулушка документ мыйзамдуу чаралар көрүлгөнбү? Жок, бул жерде курулуш биринчиден мыйзамсыз курулуп атат. Бул жанагы мыйзамдардын талаптарына ылайык курулуш жүргүзө турган жерге курулуш салынат да. Анан жер алынган менен бул тосулган жолду тосуп алган курулуштар баары мыйзамсыз. Түшүнүктүү. Бул жерге курулуш курууга уруксаты жок. Уруксаты жок. Тийиштүү документи жок. Жок. Талаптарды аткарган эмес. Аткарган эмес. Анда түздөн-түз жергиликтүү бийликтин укугу, алардын ыйгарым укугунда көрсөтүлгөн. Муну толук түрдө бузуп, мурдагы калыбына келтирүүгө кайра калыбына келтирип милдеттүү. Милдеттүү. Анан толуктап кетүүчү бир жагда бул жерде бир эле бул үй тосуп алып аткан жок да. Бул шаар тарабынан азыр барып көрсөтөлү. Бул шаар тарабынан бул ошо шаардагы бул участок тосуп алып атат да, мына жолдун жарымынан. Түшүнүктүү. Азыр эми мына кылалы. Биз ушул жерден эми баарыңыздар барбай эле коюңуздар, бир 2-3 жөгүңүздөр биздин менен чогуу жүрүңүздөр. Жергиликтүү бийликке ошо сиз дагы кошо баралы. Айыл өкмөт баш болгон акимдин өзүнө жолугалы, маселени коелу. Ошо тийиштүү мекеме жетекчилерин чакырттыралы. Анан жарандык кодекстин 254-статьясында так көрсөтүлгөн. Алардын ыйгарым укугунда кирет. Муну эч токтоосуз бузуп жолдо чыкканга. Туура. Азыр ошол мыйзам бүгүнкү күндө ишке ашабы, жергиликтүү бийлик ошол мыйзамды кабыл алабы, мыйзамды өкүмүн ишке ашырабы, анын баарын алдыда сиздер көрөсүздөр, кандай деп жооп берет, эмне деп мыйзамга реакция кылышат, аны чогуу күбө бололу. Азыр анда убакыт созбой биз ошо Сокулукка баралы. Негизгиси айтып коюш керек, бул жерден центральный канализацияда өткөн. И водопроводдун түтүктөрү да ушул жерден өткөн. И электричество. Бардыгы ушул жолдон өткөн. Түшүнүктүү. Ошонун үстүнүн тосуп атат. Булар тосуп алган да булар дагы. Ит жокпу? Сори. Жакшыбы экен? Блогер сизби? Сизби буякта жашаган? Сизби? Эми интернетте чыгарасыздар да, тартпай эле пожалуйста. Тартпай эле коелу мейли. Жолду сатып, бияктын шаардын жолун көрсүтүп, биякта ойсуз.
Бияктан келет да, соклуктукучу. Экөө бири-бирине несиппа дейин болуп, экөө эме кылып жатканда. Бияктын бар да ушундай. Эки хозяин сатып кетти уже. Түшүндүм. Эки киши. Ал өзүнчө маселе да, ал сиздер менен болгон мамиле. Могу жак кирип кетиптир да. Мен төрөм чыкпай калдым, мен бияка чыгам да бирок. Жок. Бирок можаңыз кирип кеткен экен, а? Жок, бияка кирип кеткен да, бияка. Жок, эми аны менен өзүңүз соттошосуз да. Карабайсызбы? Сиз эми буяка кирип кеткениңиз жөнүндө сурайлы. Турбай, тетиги кулушка турат го, эң биринчи. Ошол 16 метр. Жолдон өттү деп 16 метр, 16 метр. Жок, сиз буяка канча кирдиңиздер? Кирген жокмун мен буяка. Неге буяктан кирип кетти деп атасыз? Менин участогумда турбайбы? Бияк канча кирген сиз билесиз да. Бияк канча кирсе ошончо чыгам деп чыккансыз да. Жок, чыккан жокмун мен. Азыр айтпадыңыздар да чыкты деп. Сиздин участогуңузга момундай болуп, жана бурчуңузга тиейин деп турса кандай кыласыз? Сен айтып атам. Мына урматтуу көрөрмандар, бул жак Гагарин көчөсү. Эл жогорудагы белгилеп аткан маселе ушул жагы. Бул жактан да келет дагы, так эле мына жерге короого кирип кетет. Бул жерди кадимкидей эле тосуп алган. Ошол эле учурда бул жактан дагы бул үйдүн тосмосу бир аз кирип кетиптир. Анан бул жер ушул үйдүн кожоюну тосуп алды деп атышат. Азыр өзүнөн бир сурап көрөлү. Саламатсызбы? Мен аты жөнүм Улукбек, фамилиям Карбек болу. Кожоюнуңуз жокпу? Жумушка кеттим. Сиз бул жакта жашайсызбы? Бул үй сиздердики? Келинчеги. Аты жөнүңүз ким болот? Жазгүл Сатарова. Жазгүл эже. Эми сиз кожоюнуңуз жок экен, бирок ошентсе дагы үйдүн ээси катары жашоочу катары суроо берилди деп атам да. Бул жакты эмне кантип тосуп алдыңыздар? Жолду тосуп алды деген жагдай айтылып атат го. Негизи биз сатып алганда бир адашып сатып алып неме кылганбыз да бул жердечи. Анан бизде ошо алдамчылык жол менен сатып алып, анан биз көп жыл таппай бул жердечи. Башка жакты эме кылып жүрөрбүз да. Анан кийин келип сураштырып издеп келгенибизде ушул жер экен. Көрсө бул жерде бизден кийин башка адамга сатыптыр да. Көрсөз жолду сиздер көргөн турбайбы? Алдамчылык кылып сатып анан биз келип анан бул жерди кайрадан эме кылсак, уже участка 5 сотик эмес, ушундай эле кичинекей жер экен. Анан элдер уже жол кылып өтүп калыптыр да бул жерденчи. Жол кылбайды, ген планда жол деп турбайбы? Биз ушундай неме кылып саткандай иш кылып алдамчылык эме менен сатылып. Анан жол тосуп аласыздарбы? Анан бизди карасаңыз, кирип көрүңүз. Кайгыны көрөлү? Кирип көрүңүз мынакей. Кичинекей эле. Бул жактан коңшулар ар тараптан кириптир. Сиздерге бөлүнгөн жер тилкеси шу жер. Кичине деп атасыздар бул жерде? Кызыл китеп 5 сотик деп турат да. 5 сотик деп жазылып турат, эме кылып турат баарындачы. Бирок монтип келсек мындай жер. Мына могу жакты дагы жогорудагы кошунам кирип кетти деп аткан жагдай ушул жак экен. Ооба, биз ушуну чечели, мейли биз деле элди түшүнүп атабыз да. Тостуктан айла жок, тостуктан мынанычы. Элдин жолун тоскон болбойт дем. Элдик макулсуздарбы элге жолду ачып бергенге? Жок, биз ортодо берели деп атабыз. Биз бербейбиз деген жокпуз. Мына коңшу кичине жылса, биз ортодо мындайынан жол берели деп эле атабыз да. Эмне тосуп алдыңыздар аны? Жок, бул жакта да бул байкелер бизге эле асылып туруп алды да, бул да тарапчы. Бул жакта жылдырышкан жок. Жок, бул жак жылыш керек, бул жакта кирип кетиптир да. Ошону бул жак чоң эле эл жылдырса болот да. Эми бир эле адамга асыла берген болбойт да бул жердечи. Негизи биякта жашоочу катары мен сизге түшүндүрүп айтып берейин да. Могу жерде полный Амангелди, Ормохан көчөсүнүн жашоочусумун. Могу жерде полный заборлордун баары текши келатат. Анан текши келатканда мындай текши тоссоңор да мындай совестный болмок да. Анан жолго тетиги жолду да сатып ийгенге укуктары жок да, мыйзам жол бербейт да силергечи. Тетиги жолдон бери тосуп алгансыңар. Мисалы үчүн мына биздин канализациябыз бу жерден өтөт, суубуз бу жерден өтөт, балдарыбыз бияка мектепке барат. Анан жолду тосуп алып туруп мамлекет күнөөлүү да бизге кызыл китепти эмнеге берет аны? Силер сатып алган. Ошо алдыңарда сатып аткан кишини тактап алышыңар керек болчу. Азыр сиз мындай кылыңыз эже, биз азыр аким, жергиликтүү бийлик менен келебиз. Могу жактарды жолду ачабыз. Могу курулушка сиздердин мыйзамыңыз укугуңуздар жок экен. Курулуш курганга. Тийиштүү документтер барбы?
кызыл китеп бар. Жок, кызыл китеп сураган жокмун. Муну тосконго сиздер уруксат алгансыздарбы? Биз былтыркы сотто бүт баарынан, мисалы Байке билет Жок, курулушта атайын архитектурада соттордо билет Бул өзүнүн участкасын өзүн каалагандай колдонсун деп баардыгы чечип берген. Эми кызыл китебиңер силердики Жок, сот фиктивный болуп атпайбы эми? Жок, сотто чечим чыгарып бериптир. Эми кызыл китебиңер жасалма болуп атпайбы? Сот жокко чыгарып. Азыр мындай кылалы, кошунаңыз ошон үчүн сот чечим чыгарбады. Мына бул кошунаңыздыки мына. Тиги кошунаңызды айтып атасызбы? Греске курмандык болуп атасыңар да. Байкеси, сиздер жолду ачканга мына жактан өткөзгөнгө кичине кошунабыз жылса, коросун алса, биз макулбуз деп атат да. Сиздер неге бу жака чыгып кеттиңиздер жолго? Тартпай элебиз байке. Демеге чыгарасыз да, жок, интернеткечи. Жок, эми эч нерсе эмес да, бул коомчулуктун талабы да. Коом жолду тоскондон кийин айтып коюңуздар деп эмнеге чыгып алдыңыздар? Биздики ошо сокулуктан эле Чынар. Чынар эже могу жакта жолго чыгып кетти деген талап. Чыгып кеткенибиз эме да, биздин 2,5 почти 2,5 сотугубуз да дагы сатылып кеткен да, наркы кошуна кирип кеткен. Наркы кошуна кирип кеткен. Аныкы тим эле сонун эле көрүнүп турат. Биздики мынакей кошуна кирип кетсе сиздер сотко кайрылдыңыздарбы аны? Наркылар менен соттошуп аткан ошол моменттечи. Биз эми ал бүткөндө анан эки сотту бир карабайт экен да. Тигилерки бүткөндө деп жүрсөк, ал бүткүрүп туруп, тамында бүткөрүп туруп, сатып туруп кетип калды. Мына ушул жагдайдын башын айлантып, элди бири-бири менен соттоштуруп аткан жергиликтүү бийлик, анын башында турган ушул аким, ошол эле учурда мамлекеттик каттоо кызмат, госрегистр ушуларды ачып берип атат да. Сокулук жактанмы? Биз жакшына кагылып эсеп. Азыр мындай кылалы, Чынар апа. Жерди алганда казыктарды кагып коет да. Айтып атат. Биз жол беребиз, жолду ачабыз, элге мындай жолун тоспойбуз деп атат. Бирок ошол эле учурда кошунабыз да бир аз жолду мону коросун артка тартса, биз элге бир макулбуз деп атат да. Мен артка тартканда мен жерим чыкпай калып атат да. Сиздер мына жерге уруксат алгансыздарбы тосууга? Могу корону заборду кирип кетип атса, чечип бербей атса, жок, байке түшүнүп атам. Аны менен өзүнчө соттошуңуздар керек да. Бирок муну курушуна сайын уруксат керек да. Текти карап бербейсиздер. Кейбе. Түшүндүм байке. Чыкпай атса кандай? Түшүнүп атам, ал өзүнчө процесс, аны өзүнчө сот менен карайсыздар байке. Жок болчу да, жарым жолдон эле пайда болду. Түшүндүм байке. Ушул жагда болуп атат. Наркы сизге кирип кеткендиги тууралуу сиз өзүнчө сот иштерин жүргүзүп, далилдеп, аркыны сот аркылуу артка чыгарасыздар. Сот деген жай процесс экен, Диана эжелер менен сот. Эми жай процесс болсо жолду тосуп алган болбойт дем. Эми ар жак кирип кетип атса, эмне кыласыз сиз? Биз жерибизди ар жак кирип кетсе сиз бияка кирбешиңиз керек да. Сиз аны менен чечишиңиз керек. Бияктан бирөөнүн элдин жалпылыкка тийиштүү жолун тосуп албайбы? Жол бар эле болчу биякта. Ошо эмнеге азыр тосуп алдыңыздар? Биз тоскон жокпуз. Жол ачык. Мына айтып атпайбы? Жол бар болгону менен биздин кызыл китеп кана 5 сотик. Кана 5 сотик. Сотиңиздер качан алдыңыздар? Билбейм, сиздер жок болчуңуздар. Мына могу жерден бүт канализация өткөн, суу өткөн. Эгерде булар тим эле тосуп алган күнү дагы эртеңки күнү эгерде жарыла турган болсо, канализация жарыла турган болсо, ошо жерден эме кылышат да, оңдошот. Макул, бирок сиздерге тийиштүү эле бир суроо берип алайынчы мен. Мына ошол корону тосууда сиздер тийиштүү уруксат алгансыздарбы? Бизге ошо уруксат чечип беребиз деп эле келатат. Чече албай келатышат. Курулушту курууда сиздер уруксат алгансыздарбы? Бери калачы болом. Уруксат алганбыз. Көрсөтүп бере аласыздарбы? Мен көрсөтүп берет. Эме кылсаңыз? Бияк чечип беребиз деп эле ошо боюнча жок. Канча госрегистрден кишилер келет. Түшүндүм байке. Бияк болсо жок болчу да, могу жер жок болчу да. Жооп берет. Мыйзамда өзүнчө жооп берет. Мыйзамсыз ишине өздөрү жооп берет. Ой жок болчу. Ген планда жок болчу даже. Мен айтайынчы, чечип бере турган киши жок. Балам деле бул Москвада жүргөн. Бул бала деле ушу эмгек кылып эле жүрүп баягы мигрант бала бул. Мен балам мигрант болуп, эгерде убагында ошол жерде мен жанымда болгондо ушул бала чуркап чечмек. Менде ошол моментте кыйынчылыктар болгон. Эң башкысы эми мында. Мен мындай балам, могу эл журтуксун. Мен ошол учурда жолдошум жоготкон балдарым. Мен даже кыйын акыбалда болуп калгам. Жалгыз эле калдым мен айылда. Балам университетте окучу. Жол ачылыш керек. Азыр сиздердин уруксатыңыздар жок болуп калган болсо, эми ошондой жагдай болду да. Мен соттошоюн десем, наркылар менен соттошот. Дианалар менен. Мен айткан жокмун. Бул жак аман калат, сиздердики гана бузулат деген нерсени айткан жокмун. Мыйзам чегинде жергиликтүү бийлик чара көрөт буга.
Урматтуу көрөрмандар, жогорудагы көйгөй боюнча биз азыр Чокулук районунун мамлекеттик администрациясына келдик. Азыр акимге, жергиликтүү бийликтин башчысы катары жана жалпы эле ушул мекеме жетекчилерин чогултуп, ошол жагдай боюнча кандай жооп беришет, суроолорду салабыз. Тиги жерде мамлекеттик болуп калыптыр, тыысы түшүп калыптыр, оңдоп коюш керек экен. Саламатсыздарбы? Акимге келдим эле. Ассалам алейкум, кандайсыздар? Sağ ol. Hakim. Sağ olun. Qandaysiz? Денсаулығыңыз жақсы ма? Жақсы. İşleriniz жақсы ма? Жақсы жүресізбі? Жақсы. Көрішіп қалдыңыз ба? Ақтырыңыз ашып отырсыз. Жақсы. Біз салына шалбадық, анан кейін камерамен. Камерайым. Açık kişisiz de dayım. Ondan gelişecek. İşte zallat şöyle ölçüyorum da. Ol öğret. Şöyle nasıl? Zalını açtırırsan da Залға түшө алам да, жүрүңүздөр. Дагы бир жолу саламатсыздарбы? Ушундай жагдай боюнча мекеме жетекчилерин чогултуп берип, мындай шарт түзүп бергениңиз үчүн сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Азыр бир катар ушул Чокулук районунун жетекчиси катары кайсы мекемелерден келген өкүлдөр бир катар тааныштырып өтсөктөр, анан негизги маселеге өтсөк. Рахмат. Саламатсыздар, урматтуу жыйын катчылары. Бүгүнкү азыр мына жаралып жаткан маселе боюнча жана эртең менен Улукбек Карыгул кайрылды эле бизге. Тиешелүү жетекчилер менен ушуну тактай турган маселе бар эле деп. Азыр бул жерге Новополовка айлыкөдүн башчысы Жалын Самудинович, айлыкөдүн башчысы, бул жак кадастр ишканасынын директорунун орун басары Руслан, бул жак прокурордун жардамчысы, прокуратурадан өкүлү, бул жак архитектурадан башчысы Бекболот Орозович. Бул биздин архитектор. Түшүнүктүү. Качан жол ачылат деген суроодо. Тиешелүү негизде мына кызматтар ошо документтер боюнча маалыматтарын беришсин, ошого карап биз жооп берип бир отуруп сүйлөшөлү. Эмне болгон, кандай болгон? Айлык өкмөт, сиз ошол жеринде канча эки жол бар тап келдиңиз а? Айлык өкмөткө негизги маселе ушу айлык өкмөттө да. Сиз канча жол бардыңыз? Эми бизге мындай болду да. Бул жаран болсо, бул негизи башынан эле айта кетейин, Рахматова Гүлжанга чыккан экен. Чечимчи 2005-жылы 25-августта 276 чечим менен 2008-жылы кадастр каттаган экен. 25-апрелдечи. Андан болсо Рахматовага 2010-жылы Рахматова саткан экен Абдылдаевага. Абдылдаева болсо 2011-жылы Шабаевага саткан экен. Шабаева болсо Кудайбердиевага саткан экен. Кудайбердиева тиги эме менен, доверенность менен, ишеним ат менен Тилек бул Исаби Насырдин уулу Исабекке саткан экен 2014-жылы. Анан 2014-жылы ал жерге көчүп келет, ага чейин жол эле болгон. Элдин баары эле өтүп эле келген. Аркы шаар менен байланышкан жер, өзүңүздөр да билесиздер да, жакшы тартып келдиңиздер. Сиз баргансызбы ошол жерге? Ал жерге мен барып келгем, өзүм барып, ал бул Исабек менен дагы ошол жерге келишимге келгенбиз ал жердечи. Жол кандай болот? Азыр айтып берейин, 3 мүнөт. Анан 2014-жылы келет дагы, анан кийин бул жашап жүрөт дагы, анан 1 жыл мурун, 1,5 жыл мурун тозуп алат. Элге барып, билгениңерди кылла, мындай кылла, тигиндей кылла деп тозуп алат. Бул ошондо Исабек мырза тозуп алат да. Тозуп алгандан кийин элдер бир нече жолу кайрылган экен, ошол маалда айлык өкмөткө, анан айлык өкмөттөн эме жок, анан сотко кайрылган экен. Частный бул кызыл китеби болгондуктан сотко кайрылат. Сот болсо 2023-жылдын 30-майында чечим чыгарат. Кызыл китебин, госактыны жокко чыгарат. Анан бизге ошол кезден баштап бул аксакалыбыз бизге кайрылат. Бизге кайрылганда барып жеринен акты түзгөнбүз. Землеустроитель юристтер бар. Анда да ачпай койгондо мен өзүм баргам. Өзүм барып, биякта адвокат мырза менен биздин өзүбүздүн юрист, землеустроитель Жирадис менен, Исабек мырза менен, Исабек мырзанын ишенимдүү өкүлү менен ошол жерден сүйлөшкөнбүз. Болду. Мына биз апелляция кылып атабыз жогорку жакка деп. Жогорку жакка сот иши жүрө берсин, жолду ачып бериңиздер деп өтүнгөнбүз. Болбосо сиздердин жанагы независимый оценщик чакырып туруп, үйүн баалап туруп, үйүңүздү анда сноска кетиребиз депчи. Куплю продажаны жокко чыгарабыз. Сизге өзүнчө суроо келет. Мына 14-августта экен,
Госрегистрга соттун чечимин аткаргыла деп кат жиберип атат. Неге госрегистр аткарбай атасыздар жокко чыгарылмайынча? Мен бул боюнча мен азыркы маалымат мындай эле кагаз түрүндө карап окуп берейин. Кагаз түрүндө окуп берейин. Мен окуп бересиз. Мен азыркы маалыматымча сиздердин берген суроолоруңар элечи. Менде асты. Сиз орун басарсыз да? Ооба. Орун басар болсоңуз бул чуулгандуу иш экен кабарыңыз жокпу буга чейин? Мен жан келимди көп алыш элек бул жака. Эмнеге соттун чечимин аткарбай атасыздар? Соттун негизи чечими аткарылып жатат. Бул көчөтү кандай бир жагдайда берилген. Сиз даяр болуп келдиңизби ошондо? Маалыматым аз, мына бир сыйра эле угуп келдим азыр. Эмнени жооп бересиз? Кантип жооп бересиз? Эгерде сот кызыл китепти жокко чыгар деп бизге чечим берсе, жокко чыгарасызбы, аткарасызбы? Чыгарабыз. Вот устойсуз кагаз жок айтыңыз, болобу, ошону жооп бериңиз. Негизи кылышыңыздар керек беле? Мына сиздерге жиберип атат. 30-ында бул чечим чыгып атат, соттун чечими. Мына соттун чечими. Мындан бизге катап берип турган штампасын турбайбы? Бул штамп госрегистрдин штампы. Биз катап берип атабыз. Биз катап берип атпайбыз биздин штампты. ооба. Катап берип атпайбыз бизге. А эмнеге чечимин аткарбай атасыз? Сурап көрүңүзчү, билген киши жооп берсинчи бизге, ошону тактап көрүңүз. Чакырыңызчы ошондончу. Чакырыңыз. Эмнеге аткарбай атабыз, жооп бериш керек болуп атат десеңиз, ошону сурап албапсыз да сиз. Анда айыл өкмөткө суроо. Айыл өкмөт билбейт. Урматтуу айыл өкмөт, сиз ал жер боюнча сөз кетип атат. Курулуш боюнча суроо. Эмнеге сиз жолду тосконго жол берип отурасыз? Бул мындай болгон экен да, бул госактын бар деп, мына Исабек мырза. Госактын бар деп туруп, ошол жерде курулуш кылган. Мен сизге так суроо берип атам. Кылганда мындай болот да. Сиз ал жердин мыйзамдуулугу жөнүндө эмес, биз курулуш жөнүндө сүйлөп атабыз. Эмнеге ал жерге мыйзамсыз курулуш курулса, сиз карап отурасыз? Ал мындай экен да, 2005-жылы чечим берип, 2008-жылы госакты берип туруп, ошол маалда эле курулуш баштап, анан кийин бул 2014-жылы эле алган, куруп алган экен да. Эми ошондо демек ал мыйзам 2014 куруп алса, демек мыйзамды аткарбаса боло береби? Жок, мындайда колунда кызыл китеби бар. Урматтуу айыл өкмөт, мен сизге так суроо берип атам. Биз госакты жөнүндө, кызыл китеп жөнүндө келелекпиз азыр. Биз азыр курулушту айтып атабыз. Эмне үчүн курулуш мыйзамсыз болуп турса, сиз карап отурасыз? Сизге өзүңүзгө белгилүү болуп атпайбы бул? 10 жыл мурун болуп атпайбы? Түшүнүктүү. Архитектурадан такта айланды. Урматтуу архитектура, сиздер ошол жерге курулуш курганга уруксат бергенсиздерби? Ал жерде так маалымат деле жок. Колунда кандай кагаз экенин көрө элекпиз. Мен азыр бул боюнча мен биринчи жолу угуп атам негизи. Бирок могу генеральный план боюнча Кантип биринчи жолу угасыздар ал жерде? 10 жылдан бери чуулуп атса. Мен өзүм биринчи жолу угат бул боюнчачы. Мына схема көп жолу уккан кызматкериңиз барбы? Сиз бияк кызматкер окшойт. Бул киши кызматкер ушу башынан билет. Айтып бериңизтерчи, курулуш куруу уруксаты барбы? Бу жерде ким курганын, ким курбаганын менде андай маалыматым жок. Ким билет, сиздер билбесеңиздер? Эми негизи бизде мына надзорный функция деген жок. Надзорный функция мына прокуратурада турат. Курулуш куруу жөнүндө уруксаты барбы ал жерде? Мына катыңыздар турат, могу жерде бакыйып катты жазыпсыздар. Бизге нааразы болсоңор андан жогоркуларга кайрылгыла деп бул жерде катты жиберип коюпсуздар да. Анан айтыңызчы. Аны аткарган эч ким жок. Эмнеге сиздерде бүгүн ушул жерге курулуш курганга айыл өкмөт, жергиликтүү бийлик, архитектурада билбейт экен, айыл өкмөт да билбейт экен, эмнеге документ бар жок экенин сиздер билесиздерби? Кандай? Бул боюнча бизге белгилүү болгондой прокуратура тарабынан каралган бул арыз. Соттун, то есть айыл өкмөттүн 2005-жылкы, 2008-жылкы чыгарылган токтомуна карата Сокулук райондук прокуратурасынан арыз келтирилген сотко. Мөөнөтү өтүп кеткендигине байланыштуу, административный процессуалдык кодекстин негизинде 10 жылдык мөөнөтү өтүп кеткендигине байланыштуу биздин арыз канааттандыруусуз калтырылган, кароосуз калтырылган. Ошол биз карап жооп бергенбиз арыз эсине. Негизи бул эми жалпы ошо прокуратуранын, жалпы укук коргоо органдарынын ушу мөөнөт деген нерсе бул коррупциянын башат экен да. Эптеп аргы жака шылтоо кылып, бул жака шылтоо кылып, ал жака шылтоо кылып, бул жака шылтоо кылып отуруп, эптеп 10 жылга жеткизсе болду экен. Анан прокуратура мөөнөт өтүп кетти, биз колубуздан эч нерсе билбейт деп колун куушуруп атат. Эми бир нерсени айтып коюш керек. Бул жерде прокуратура мөөнөтүн өткөргөн жок биринчиден. Экинчиден бул административный процессуальный кодекс. Прокуратура 10 жыл мурда жок беле, бар эле да. Жок, бар эле. Бизге 10 жыл мурда эмес. Бизге быйыл эле белгилүү болуп туруп арыз келтирилди деп мен дагы бир жолу айтып атам. Бул административный процессуальный кодекстин негизинде сот ошентип чечим чыгарып атат. Түшүнүктүү.
Азыр курулуш куруу жөнүндө уруксат тийиштүү документтери бар экенин териштирдиңиздерби? Жок, биз ал үйдө курулуш куруу жөнүндө тийиштүү документтери ал териштирилген, госактысы бар, бардыгы бар болчу. Мыйзамдуу эле курулуш болот ал жерде. Нет, мындай да курулуш үйгө бар, а коросуна тосуп алды дегенди мен азыр бул жактан келип угуп атам. Биз учурда, биз текшерген учурда ал жерде курулуш жолду тосуп алды деп чыккан эмес, көрсөтүлгөн эмес. Ушуну белгилеп коюш керек. Анда демек азыр ошол жердеги жолдун тосуп алуусуна негиздеме тийиштүү документи жок. Тийиштүү документ жок, мына тийиштүү органдар азыр айтып кетти, айыл өкмөт. Эгер тийиштүү документ жок болсо, сиздер да тастыктайсыздар аны. Тийиштүү документи жок, мына айыл өкмөт азыр айтып атты. Тийиштүү документ жокко чыгарды сот. Жок, биз качан чыгарды? 30 майда 2023 жылда чыгарган. Бул сот, урматтуу айыл өкмөт, сот жердин кызыл китепке болгон менчик ээси катары анын ошол жерде курулуш кылып менчиктеп алгандыгын жокко чыгарып атат. Биз азыр сөз курулушту кылып атабыз, курулуш жөнүндө кетип атат. Демек, курулушта бүгүн уруксаты жок болгон болсо, надзорный орган катары мыйзам жол береби, жергиликтүү бийлик жол ачканга? Мыйзам жол берет, эгер тийиштүү документтери жок болсо, тийиштүү органдарга кайрылып, сотко кайрылып, мыйзамдын негизинде тийиштүү органдарга кайрылса, бардык мыйзам чечилет. Урматтуу прокурор мырза, сиз азыр бизге жарандык кодекстин 254 беренесин ачып, жергиликтүү бийликке баса белгилеп окуп берип койсоңуз. Себеби сиз айтып атасыз, жогоруда соттун чечими керек, соттун уруксаты менен бузулат деп. 254 жарандык кодексти алып туруп, бул жакка түшүндүрүп коюңуз. Ушунчалыкка жетпейт эле, ушундай ызы чуу болбойт эле, эл айтпайт эле эч кимге. Маселени айыл өкмөт чечип коет. Акимге да жетпейт бул маселе. Эң туура айтасыз. Бул айыл өкмөттүн карамагындагы чечиле турган маселе. Азыр мындай кылалы, мындай иштин болооруна өтүп, демек биз азыр кызыл китеп боюнча сот процесстери чыгыптыр, сот чечимдери менен эми бири-бири менен соттошо берет. Бирок ал жерде элдин жолу ачылыш керек. Туура. Элге ал жерге башка жалпылыкка тийиштүү жерде эч ким менчиктебеш керек. Ошон үчүн азыр жергиликтүү бийлик айыл өкмөт анын башында туруп, биринчи кезекте жолду ачалы. Ошол боюнча сиз мыйзамдуу көрсөтмөнү берип коюңуз. Биз азыр спорт этип болот, болбойт деген менен убакытты кетирбейли койсоң. Эң туура айтасыз. Акимге да айтканбыз, аким бул боюнча кабардар. Кандай кылыш керек? Сиз жолду ачып бересизби? Азыр мындай да, биз ошол барып, мына жеринен барып ошол жерден жолду ачам деп, мына Исабек мырза өзү сөзүн берген. Экөөбүз кол алышканбыз. Жок, кол алышкан, анан сөзүн берген, анан макулдогон деген мыйзамда аткарылса болду. Мына 30 майда, мына биздин тиги ишенимдүү өкүлү элдин 30 майда госактыны жокко чыгарганы менен кызыл китепти бул 4 жол сделка болуп кеткен, ошол куплю договор, куплю продажа күчүндө азыр. Биз ошону жокко чыгаралы деп азыр айыл өкмөт берип атабыз сотко. Ал процесс, сот процесси кете берет. Биз айтып атабыз, ошон үчүн жогоруда прокурор мырзага биз ошону айтып атабыз. Ал сот процесстери кете берет. Жалпылыкка тийишкен жолду түздөн-түз ачыш керек. Жолго эч кандай мына архитектурадан тийиштүү документтер жок. Жолду тосуу боюнча, курулуш жүргүзүү боюнча анын укугу жок. Демек, жарандык кодекстин 254 беренесинде көрсөтүлгөн талапты аткарышыңыз керек сиз. Ошону азыр мындай болду да. Эми буяк адамдын деле укугу бар. Исабектинчи укугу бар. Ал деле жогорку сотко кайрылганга укугу барбы? Улукбек мырза? Мына жогорку жакка мен ушуну азыр сезип кайрылып атат. Сизге заранее айтып атам да. Жок, мындай да Улукбек мырза, жогорку жакка кайрылып атат. Биз мөөнөт бергенбиз. Буга азыр мына эме болуп калыптыр. Булардын жанагы мөөнөтү 29-уна жылыптыр. Мына биздин юристибиз отурат, жер адиси отурат мына берде. Бизде ал жогорку сотто тургандыгына байланыштуу биздин укугубуз. Мына юристиңиз болсо анда сиз мейли, сиз юридикалык эмеңиз, билимиңиз албаган болушуңуз мүмкүн. Бирок юристиңиз бар да, ким юрист? Саламатсызбы? Ат жөнүңүз ким болот? Кульматова Элиза Кубатбековна, Новопавловка айыл өкмөтүнүн башкы юристи. Мыйзам жол береби бүгүн жолду ачканга? Бүгүнкү күндө Новопавловка айыл өкмөтүндө биз деген жана договор купли продажаны жокко чыгаруу аракети болуп атат. Андыктан ал жакта госпошлина деген маселеси бар. Независимый оценщик бар айыл өкмөтүндө, ошол оценка жерине чыгып ченеп, ошол процедура болуп атат. Доарыз бүгүнкү күндө даяр. Оценка чыкса төлөнүп, биринчи учурда биз деген договор купли продажаны Сокулук райондук сотунан жокко чыгарабыз. Андан кийин гана уже снос жөнүндө доарыз даярданабыз. Канчадан бери айыл өкмөттө иштеп атасыз? 1 жылга жетпейт. Жарандык кодексти алып, эми юрист болсоңуз, ошону окусаңыз азыр. Окуп бериңизчи бизге жарандык кодексти. Азыр телефонум
Өчүп калды. Өчүп калды. Кандай кылабыз эми? Телефонуңуз өчүп калса эмне кылабыз эми? Азыр. Siz техпаспорт архивтен алгансызбы? Техпаспорт архивтен алгансызбы? Жоқ, барбы? Жокпу? Кызыл китеп бар. Аз булар курулуш жөнүндө болуп атат сизге маселе. Архитектордан курулуш курганга уруксат бергенби сизге? Siz жердин ээсикенсиз, бир эки суроо берели анда сизге. Аты жөнүңүздү айтып коюңуз. Сиздин келинчегиңизден маалымат алып кеткенбиз жана. Насырдин уулу Исабек. Ушул жердин ээси болом, жашап аткан ээси мен. Жолду тоскон сиз. Мен. Ал жерде мен кызыл документим бар үчүн мыйзам жол берген үчүн мен тостум. Кайсы мыйзам жол берди сизге? Шону айтып бериңизчи. Мына кызыл документим жанымда бар. Көптөгөн жерге уруксат береби негизи жол тосконго? Жол жок да ал жерде. Жол жокпу? Жол жок. Жол бар деп атпайбы? Мен сот не деп атат анда? Сотко азыр биз бир тараптуу эле карап чечиптир сот. Мен өз Баткенден болгондугумдан байланыштуу, мен биякта жашаганымдан Баткенге баягы неме жибериптир. Баткенде эч ким жашабайт, үйүбүздө мен повестка алган жокмун. Макул, бизге азыр ошол үчүн бир тараптуу эле чечиптир сот. Азыр биз жалоба келтирдик. Эртең 29-сентябрда жолду ачып бересиз, өз ыктыярыңыз менен. Ал жерде Улукбек мырза барып көрүп келдиңиз. Шаар тараптагы эже канча метр жолго чыгып алганын көрүп атасыз да. Шаар тараптыкын отдельно ал шаар Отдельно ал Тажикстанбы? Же Казакстанбы? Биз азыр бир райондук атабыз. Биздин өкмөт эмнени карап атат? Чечиш керек да. Сиз кыжалат болбоңуз. Ал боюнча өзүнчө процедура бар. Документ Биз Ленин акимиятына барып бул боюнча көтөрөбүз. Ал жактан да буздурабыз. Мону карап туруңуз. Мо Ормохан көчөсү. Мо түпүк көрсөтүп турабы могу жерде? Келип турсаңыз. Мына. Мына келиңиз. Эми документиме байланыштуу эле тосуп алгам ал жерде. Жүрүңүз. Бияка жүрүңүз эми. Мына госрегистрдин жанына баралы. Госрегистр кылып сизге ушул кызыл китепти берип, менчик ээси кылып таанып атасыздар. Эмнеге сиздер муну менчик ээси кылып таандыңыздар? Негиздемеңиздер эмне? Бул жерде азыр Насырдин уулу Исабек сатып алуу келишими болгондо ошол юридикалык күчкө ээ. Ошон үчүн биз буга кызыл китепти кайра жасап бергенбиз. Бирөөдөн бирөө сатып алды, сатты кылса эле сиздер каттап коесуздарбы? Процедура кандай, урматтуу прокурор мырза? Негизи госрегистр ушундай кыла береби? Кандай кыла береби? Сатып алуу келишими болсо эле, менчик ээси кылып таанып кое береби? Жолду деле мисалы үчүн бирөөгө сатса? Бул жерде жол көрсөткөн жок. Жок, бул жерде бир нерсени Сен турумда жооп берсең, бурмалай суроо бер. Неме жол маселеси эмес, бул жерде госакты боюнча болуп атат. Эгер госактысы бар болгон болсо, мыйзам чегинде, бирөөгө саткан болсо, договор купли-продажа менен катталып кете берет. Канчалык адам болсо деле. Эми ал жерде деле тийиштүү органдар жолду чийип бербеш керек. Эгер чийип бере турган болсо, действительно жол боло турган болсо, ал уже мыйзам чегинде жооп берилет. Мына ишти надзорный орган катары көзөмөлдөп, срок мөөнөтүнө байланыштуу биз эч нерсе кыла албайт экенбиз дедиңиздер. Биз эмес, сот. Сот чечти. Туура эме кылайлы, направление берели. Срок мөөнөтүн сиздер белгилеп атасыздар да. Өтүп кетти 10 жылдык деп. Сот белгилеп атат. Мен ушуну дагы баса белгилейин. Сиздер белгилеген жоксуздар. Биз до арыз беребиз. Жокко чыгардыла ушу чечимди депчи. Десек, административный процессуалдык кодекстин негизинде 10 жылдык мөөнөт өтүп кетти, то есть 12 жыл болуп кетипти. 10 жылга чейинкилер каралат деп бул административный процессуалдык кодекстин негизинде карабай койду. Карабай койду, канаттарсыз калтырды. Азыр. Карабай койсо, госрегистр түздөн түз бул жерде кылмыш ишин жасап атасыз. Ген планда жок болсо эмнеге сиздер каттап атасыздар? Айлык мына. Айлык өкмөттөгүсү мына экен. Бул архитектурада экен. 2005-жылда. Бул жерде азыр 3-чүсү чыгып атат. Мына караңыз. Мына ошо Исабектин кызыл китебиндеги неме карта да мына. Бул жерде проектөрөн бул буга да дал келбейт. Бул буга да дал келбейт, бул буга да дал келбейт. Бунун ошо сотто алып келген. Бунун оригиналы жок. Сот ошондо сураган. Бунун оригиналын алып келип бергиле деп. Оригинал барбы? Оригинал жок bizde. Анан экинчи жагдай. Мына. Урматтуу прокуратура, эмнеге оригинал жок? Экинчи жагдай могу айыл өкмөттө берилген решение выпискасы подделка болуп атат. Буну Сокулук прокуратурасы бул жөнүндө кабар жок экен. Бирок бизге мына Сокулук прокуратурасына чейин биз Чүй областык прокуратурасына кайрылганда, Чүй областык прокурору административный ишке чейин териштирип таштаган. Бул дейт. Рахматова могу берилген решениянын көчүрмөсү выписка. Аттокурованын колу, Аттокурова бул жерге сураган, Аттокурова менин колум эмес деп атат. Областный прокурор айтып атат. Бул значит дейт подделка документов мына.
областың прокурору. Областың прокурору айтады. Біз ошондо койдук. Эмне үчүн бул жерде генплан башка, бул жерде башка, бул жерде башка, бул жерде 3 башка эмес экен, бу жерде казып турат. Үчтө турат. Муну экөө бир. Анткени муну 2005-жылы чыккан схема застройки экен. Бул 2006 жылы изменение дополнение кылган экен да. Оригинал гана ошо. Оригинал жок да. Не оригинал жок. Документ бул юридикалык күчкө ээ эмес. Ошол кезде. Бул юридикалык күчкө ээби негизи? Сиз прокурор айтыңызчы. Биз сизден мыйзамдуулукту сурагыбыз келет. Копиясы юридикалык күчкө ээ болуп эсептелеби? Копиясы мыйзам боюнча юридикалык күчкө ээ болбойт. Оригинал эмне көтөрүп келдиңиз анда сиз? Болгон материалды айткандан алып келдик. Биз соттон сурап турганда булардын архитектура оригиналын таба алган эмес, оригинал жок экен. Аким мырза, мына көрдүңүз, көз алдыңызда эмне деген мафияны көрүп атасыз да? Мына сиз жаңы келдиңиз. Муну боюнча укуктук баа берсин, прокуратурага сиз түздөн-түз укугуңуз бар. Укуктук баа бергиле деп кайрылганга. Мындай кылсаңыз. Мына копия юридикалык күчкө ээ эмес экендигин тастыктап атса, бул жерде туура эмес келип атса, мына жерде документти жасасаңыз. Мендеги ген планды карап коюңуз. Бул ар ким өзүнчө ген план чыгарып алып турат могу жерде. Мен муну Улукбек мырза Сокулуктун госрегистринен биз сизди күнөөлөгөн жокпуз. Сиз дагы сатып алуучу экенсиз. Канча колдон колдонот. Бирок ошого ошого сиздерди да бул жерде күнөөлөгөн эч ким жок. Болгону сиздер алданып калгансыздар. Ошол мезгилдеги чиновниктер саткан, ушундай мыйзамсыздыкка жол ачып койгон. Бирок бул мыйзамдын түрүндө күчкөйт. Эми сот баа берет ага. Мындай түшүндүм, сиз айткандай. Жем бул эми азыр бул эми Улукбек мырза бурмалабай эми бүт баардыгын калыс карап берейин деген ниетте келип атат. Бирибиз жаман көрбөшүбүз керек. Эми көпчүлүк баардыгынын укугу бирдей болот. Биз Улукбек мырза сиз айткандай бул жерде ар түрдүү материалдар келип отурат. Сиз бизге уруксат бир кичине бир аз мөөнөт берсеңиз, айлык өкмөткө тапшырма берели да бул бир жуманын ичинде максимум 10 күн ичинде бир тыянак чыгарып беребиз. Түшүнүктүү. Ал боюнча өзүнчө жооптор бүтсүн. Кандай? Ага чейин жоопторубуз бүтсүн. Мындай кылалы. Ага чейин процедура жүрө берет. Сот тиге кайра даттануу берсе, ичара соттошо берет. Улукбек мырза, ондай үй намын берип атат участок намын. Түшүндүм. Мондай документтер бүт берип атат. Мына оригинал бул. Ооба. Бул жерде бирок ген планда оригиналы жок болуп атат. Бул жакта бир мафия болуп атат. Мен үйүм болсо экен, мен аны сактап койгондой турабы? Ооба. Ал жерге канчалаган мен түшүндүм. Азыр сизге бул боюнча сурайбыз. Сизге суроо беребиз. Сизге микрофон сунабыз. Бирок азыр бул жерден биздин эң негизги урматтуу аким мындай болуп атат. Азыр жергиликтүү бийлик, анын башында ошол айыл өкмөт эң биринчи токтоосуз түрдө жолду ачсын. Анан кийин өзүнүн жана үйдүн курулушу, үй бузулбайт азыр. Тек гана короосунда шифрлар менен тосуп алыптыр жанагындай. Ошол жолду ачып койсун, эл кадимкидей каттасын. Жаш балдар келин келсе кары картаң ал жерден өтө албай айланып, жети тегеренип үйүнө келишет экен. Анан азыр мына мыйзам жол берет. Айыл өкмөт түздөн түз аны ыйгарым укугу кирет. Муну азыркы жердин ээси, менчиктин ээсимин, мен ошонун ээси болуп эсептелем деп аткан киши дагы эгерде мыйзамсыз курулуш курган болсо, менчик ээси болуп танылбайт ал. Ошон үчүн сотко дагы даттана албайт ал. Мени мыйзамсыз курулушумду бузду деп эч качан даттана албайт. Сот дагы кабыл албайт булардын даттануусун. Анткени курулушка алардын укугу жок, чынбы? Курулушка укугу жок адам ошол жердин ээси болуп эсептелебейт негизи. Архитектура катары сиздер билесиздер да. Эгерде кызыл китеби бар болсо, менчик ээси катталган болсо, анда архитектурадан уруксат кагазын алат. Проектсин албаса, мен ага чейинкисин сурабадым. Архитектурадан кагазы алынбаса, анда незаконно болот. Незаконно аны түздөн түз айыл өкмөт тракторун соляркасын куюп барып эле жолду ачып коет, болду. Эч ким эч нерсе деп тоскоолдук кыла албайт. Ошого биринчи кезекте азыр айыл өкмөткө бизге эме кылып бериңиз. Ал жерде элдер күтүп атат. Айыл өкмөт өзүнүн жабдыктары менен барып жолду ачып берсин элге. Азыр шифермен тосулуп турабы? Шифермен мындай. Азыр барып кандай болгончу? Ада бар, эки шиферин алып кеткенбиз. Токтоңуз, экиси алып кетсеңиз да эки шифер сатып алышыңыз. Анда мынандай. Туура, эми биз мыйзамда айтканда адам катары деле шарият жолунда негизи жол тоскон туура эмес да. Эгерде мыйзам, ал бул деп бирибизди талашып адам катары деле эгер чында ончо окшолошса, жолду сиз убактылуу болсо ачып берип туруң, мыйзамды соттошуп утуп баарын законный кылып алсаңыз, анда жап берет кайта айыл өкмөт сизге шифриңизди кайта. Сиздики эле ошончолук мыйзамдуу болуп, соттон далилдеп койсоңуз. Мен баш болуп баары мыйзамсыз турган болсо. Ачан тактап далилдеп соттон утуп келесиз,
тосуп алсаңыз макул. Азыр жолду ачып берет аны өкмөт барып туруп. Ол силер. Урматтуу көрөрмандар, биз азыр Сокулук районунун администрациясынан чыктык. Өзүңүздөр көргөндөй азыр айыл өкмөт, жергиликтүү бийлик өзү баш болуп барып, ошол жердеги жолду ачканга макул болушту. Азыр барып жолду ачтырабыз. Ошондой эле биз ушундан ары азыр Ленин районунун акимине барып, анткени шаарга карайт экен үстүңкү үй. Ошол жактан да короос чыгып кетиптир деп атат. Азыр барып, дал ошол жагдайды Ленин районунун акимине айтабыз. Алардын реакциясы кандай болот? Мыйзамды аткарабы же кандай жооп узатышат? Жүрүңүздөр, азыр акимге барабыз. Урматтуу көрөрмандар, биз азыр Ленин районунун акимиятына келдик. Ленин райондогу администрациясы бул жогорудагы жагдай боюнча, жолду тосуп алган акыбал боюнча эмне деп жооп берет, кандай деп жооп берет? Азыр жүрүңүздөр, акимге кирели. Саламатсыздар. Саламатсызбы? Аким Az жиында залда жиын болот. Качан бүтөт? Жиын азыр билбейм качан бүтөт. Где-то bir жарым саат. Жыргалбек Тургунбекович, биз азыр Сокулук районунан келатабыз. Сокулук районунун администрация башчысы, аким жана тийиштүү мекеме жетекчилери менен чогуу бул маселени карап, мына эл да көп болду. Бир үй ал жерде Барсбек көчөсү жактан келген үй Ленин районуна карап атат. Ылдый жактагы жанагы Ормонхан көчөсүнөн келген үй Сокулукка карап атат. Азыр тийиштүү Сокулукка караган жагын азыр жергиликтүү бийлик, аким баш болуп, айыл өкмөт Жарандык кодекстин 254-статьясында көрсөтүлгөн ыйгарым укуктарын пайдаланып, мыйзамдуу чара көрүп, элге жолду ачып берип атышат. Тагыраагы ошол жака тракторлорун алып келип, жолду ачабыз деп атат. Саат 4-тө ошол жерде көрүшмөй болдук алар менен. Анан Сокулук шаар жактагы Барсбек көчөсүндөгү жагдайды ал жерде өзүм билемдик менен короону тосуп алган. Жолду кадимкидей эле чып тосуп коюшкан. Ал жерден адамдар, жаш балдар, карыгар таң өтө албай келет. Эгер жолго түшүп калган болсо, тоскоолдук жаратып атса, ал алыныш керек ал. Жыргалбек Тургунбекович, бул жерде эч бир комиссиянын, эч бир чечимдин талап кылбай эле сиздерди ушундай кыйнабай, атайын кодекске, Жарандык кодекске жазып койгон. 254-статьяда мына так көрүнүп турат. Сиздердин эч бир мындай бир кылчактабай туруп бар бузуп таштай турган укугуңуздар бар. Эми ошол сончо адамды канча жылдан бери кыйнап жатса, эми өзүңүз барып ошону жолду элге ачып бериңиздер, анан кийин маселени карап, маселе өзү процедурасы менен кете берет. Хорошо, муну сиз алып алла. Анда азыр чыксак болот да азыр эле. Так, эмени биз архитектураны ДЖС'те алып алып, ошол жерден жолугабыз. Силер билесиңер. 4,5 ошол жерге барабыз анда. Урматтуу көрөрмандар, азыр өзүңүздөр көргөндөй Ленин районунун акими өзү дагы ушул жагдай боюнча барып, жеринен көрүп, анан жолду ачуу маселесине убада берип атат. Азыр чогуу барып анда ошол жерден көрүшөбүз, жүрүңүздөр. Келдиңиздерби? Могу үй өзүңүздөр көргөндөй бул короосу. Ким болуп тура? Бул жак Сокулук районунун администрациясынан ошол айыл өкмөт башчысы баш болуп азыр келип, буякта азыр өздөрү жактарын баарысын жолдаштырып атат тракторлор менен. Ачылып атабы азыр, ооба. Ар жакта. Сокулук тарабы жолду ачып атат. Эми Ленин району техника. Техника эмес, азыр кол менен алып атат, азыр техникада келген күтүп атат. Азыр түштөп берет деп. Шаар тарабында бул жагы Ленин районуна карайт экен. Бул жагы Гагарин көчөсү. Түп-түз көчө түшүп келет дагы жогорудагыдай үйгө такалып атат. Эми мына норманы караңыздар. Баары мына газдын түтүкчөсү дагы келип, баары бир линияда короосу келет дагы. Анан эле келип туруп, мына үйгө келгенде мына моунча жагдай чыгып кетип атат да. Буга эми азыр тийиштүү мекеме жетекчилери, тийиштүү бөлүмдөр өздөрү баасын бериши керек. Анткени чын эле чыгып кеткендиги могул короосун тоскон үйлөрдүн турпатынан көрүнүп турат да. Ооба. Буя түп-түз турат мисалы. Келет дагы бул жерден буягы мисалы 1, 2, 3, 4. 4 метр чыгып кеткендиги
3,5-4 metrin aralığında. 4 metr. Çıkıp ketken görünüp turат. Memeliğine görünüp turat, sokur gösbek Siz hem bizdin rayonun turgun ekesiz da. Sonuçta bizdin arxitektor gelip atam, ne oldu? Gelip atam, çaldım. Gelet, hazır karayыбыз, anan keyin bir çeşimge gelebиz. Саламатсызбы? Атыңыз Улукбек. Сиздики? Азат. Азат Мырза, архитекторсуз сиз, э? Ооба. Эмне мынча кечиктирип ушунча адамды күттүрүп атасыз? Жок, кеч Сизди күттүрүп атабыз. Аким баш болуп күтүп атат баарыбыз. Мага кечирээк айтылды. Муну өлчөп бериңиз азыр. Өлчөп, анан чыгып кетсе азыр баа берилсин. Тоской мындай кесип берин деп атам. Биздин архитектор келди. Бер Улукбек мындай экен, өзүң келип көр мына. Мына үй, мына турган үй. Бул эженин огородуна түшүп калыптыр, карачы мына. Маселе. Шуну чечип бериңиз мына. Сиздин жашоочу. Чечпейбиз, аны сотко берсин. Сот аркылуу муну бултуруш керек. Сиз жардам бериңиз, чечип бериңиз аким катары. Сотко кайралат, анан кийин карайбыз. Мына үй явно эле бул эженин огородуна түшүп калыптыр да. Чакырдыңыздар бээсин? Эди култап кетип калыптыр. Жок, дайыма качып кетет. Карачы мына, явно огородуна түшүп калыптыр. Эми бул экөөнүн ортосундагы жарандык мындай талашып тартышуу башка адамга тиешеси жок да. Ошон үчүн мыйзам чегинде мына жолдой болуп турсун. Буну соттошуп, ушул жака укуктук жагынан сиздер мыйзамдуулук жагынан жардам берип коюңуздар. Архитектор көрсөткөн келди. О жак канча чыгып кетиптир? Өлчөп бериңиз. Жок, эмесин айта, жол көчөсүнө кандай экен? Бул участоктун эмеси 3006. 3006 архитектуранын архивдик маалыматына ылайык. Бул участок вообще жок бул жакта, ак ордонун схемасында жок. Биздин архив боюнча архивди изучать этип анан келдим, биякта ошол 3006 деген участок жок. Биздин схемада, генпландын Жекеле бул эмес, получается, могу участок бары жок. Бул жакта ак ордонун генпланына ылайык жол каралган экен. Жол каралган экен. Бул кызыл китеп эмне турат анда? Кызыл китеп ал кайсы орган берген, уже бөлөк орган берген. Архитектура тиешеси болот да буга. Бизде жок болуп атпайбы ошол? Кызыл китеп кайдан пайда болуп калды? Архитектура кылган турбай, ошондон аны сокулуктагы анан шаарда берген экен участоктор кошумча кылып, Жок, анда бул киши эмне үйүнөн жасап албайт да мунучу. Көрүп алган болом мен. Муну үйүнөн жасабайт. Бирок госугиз айтып атат, генплан негизинде берилген деп атат. Процедура боюнча азыр сизге так суроо берейинчи, урматтуу. Регистрдин эмесин көрүш керек. Сизге так суроо береличи мына. Процедура боюнча апа туруп туруңуз. Процедура боюнча кызыл китепти алууда архитектуранын тиешеси барбы? Кызыл китептин алууда архитектуранын тиешеси бар. Бирок именно бул эженики биздин генплан боюнча жок болуп атат. А неге архитектуранын чечими жок болсо муну кызыл китеп даярдалып атат? Аны ким даярдады, ошо кишиге бериңиз, байкеси. Жок, архитектура эми сиздер архитект бизде жок болуп атат, бул схема жок болуп. Мына урматтуу аким, архитектуранын өзүндө бул маалымат жок болуп атат. Бирок муну жасалган документ болуп атат. Кадимкидей муну мамлекеттик орган берип атат. Анан эми азыр бул киши орто жолдо күйбөш үчүн сиздер жогоруда айтып атабыз, ушуну коррупция менен иш козголсун. Ошол мезгилде иштеген акмак жетекчилер жоопко тартылсын. Аким катары ошону сиздер мына мушу катарда полный бар да. Ошо айтып атам да. Бул кишилер күнөөлүү эмес деп атам. Ушуга жергиликтүү бийлик, аким, ошо мезгилдеги айыл өкмөт, архитектор, госрегистр Жыл берилген мындай экен да. Бул жерде бул Сверлов райондук администрациядан чыгыптыр. Бул оказывается саясат мындай экен да. Ошол 4 районго бирдей берилсин шаардын жерлери деп, баягы бир районго көп болуп калды, бир районго аз болуп калды деп. Мен да сурадым да, как это өз Ленинский район болуп атса, анан Свердловский райондон документ алабыз десем, ошондой экен. Ошондой решение менен мунугуну Свердловский райондун чечиминин негизинде бул эже госакталып атат да. Факты бирок жашаган жери Ленинский район болуп атат. Ошондой положениянын негизинде чыккан экен. Эми кандай болот? Канча чечип бересиздер? Эми кандай болот? Мен бир гана нерсени көрүп атам, эми эжеге да айтып атам, эми бардык нерсени мындай түшүнүп, келишип деле чечсек болот. Обязательно сот аркылуу алып келип талкалап сындырып, бирөө жарымдын мындай жүрөгүн оорутпай эле мындайынан кесип бериң деп атасың. Мындайынан жолду кесип бериң. Мындайынан. Оны тумбадан мындай кыйгак. Жок, канча чыгып кетти ошо.
деп атабыз да, ошону азыр сүйлөшүп келип алып атабыз. бул баатыр болуп атат. Жок, эми сизде да бар, сиздики да бар. Эми бири-бириңиздер менен антип айтышпай койсуңар. Буну койсоңор, бул баарыбызды кыйнаткан турбу? Сен да чыгып кетип атпа, экөөңдүкү тең туура эмес, бу да туура эмес болот. Могу баланыкы вообще эле туура эмес. Жок бул, эч жерде. Ошо үчүн айтып атабыз. Кече келди, кече. Азыр мына тумадан мындай Баткенде жүрөсүң, чыгарып беребиз. Качан чыгарып бересиздер? Азыр азыр сүйлөшөбүз, буга дайындайбыз. Сен менин жүрөгүмө Жок, сиз элдин жүрөгүн оорутпаңыз, апа. Шунча жылдан бери оорутуп келет экенсиздер. балам, Элдин жүрөгүн оорутпаңыз, сиз Аксагалиле апа экенсиз же. Сиз менен жаман жакшы айтышпайлы. Сиз сыяктуу эле апалар бар, сиз сыяктуу адамдар бар ындыйда. Сиз сыяктуу адамдар жашайт. Тааңыздар. Корректураң тергөө кызматы документ эмес деп атат. Жана чакыруу боюнча. Рынат Улайбек. Ошо юридический документ эмес үчүн сот Сиз чыгдыңызбы? Жашоочулар азыр бул жакта арыз калтырат экен. Эртелетип барып, мен кызыктырмадым. Ооба, бул жакта азыр жолдун үстүндө турат. азыр бул жак мына. Сиз кайсы райондон? Сокулук району? Сокулук районунан келдиңиз, азыр бул жакка тийиштүү адамдар арыз жазат, жарандар. Биз дагы кол коебуз. Арыз кабыл алып коюңуздар. Анан кийин бул жакка госрегистр архитектордун кызматкерлери группа лиц болуп, булар групповой ушул жолду, жалпылыкка тийиштүү жолду менчик ээлери кылып бирөөлөргө мотуп каттатып берип коюптур да. Ошого тиешелүү архитекторду, госрегистрди мыйзам чегинде укуктук баа берүү бүгүнкү күндө ички иштер бөлүмүндө атайын коррупция боюнча сиздерге өткөн тергөө иштери, коррупцияны иликтөө сиздердин мойнуңуздарда. Ошондуктан сиздерге азыр бул тийиштүү жетекчилерге, ошол мезгилдеги кызматкерлерге чара көрүп, коррупция билесиз, ал эскирбейт, мөөнөтү, кылмыш жоопкерчилигине тартып бериңиздер ошону. Так, арыз жаза турган ким конкретно бар? Адвокат кана. Мына мындайдан кыйгач кесип, фундаментти куюп, тиги заборун бузуп, бияк куруу болот. Кепилдик бересизби? Эмту гана, эмту начальниги. Эмту начальник тапшырма беребиз, башында турат, каратат. Эми бул өзү да жаңгыз бой эже экен, күйөөсү да каза болуп калыптыр. Анда түшүнөлү да. Жөн эле келип эле. Жалгыз бой астында канча киши отурат? Эми ачып берет. Түшүндүм, мен сени сыйлап, элди сыйлап келдим. Өзүнө барып коеюн депчи. Мен деле бир службаны башлаган, барлар чечилет деп койсом болот эле. Бирөө мен атайын келдим кой деп. Мына эмтин башы турат. Бир жуманын ичинде монда туруп кесип, фундаментин куюп, тигини бузуп алып өзүн уруп коет заборду. Ал эми тигиникин карабайсың, ал жөн эле стойка менен эле шифр река экен деп, аны минтип салып койду. Тек бурчтар алынат болду. Ана муну ошондо туруп баласы келсин. Эже өзүң көрүп атасың. Карган кемпир экен эже. Ана даярдап ачып коет. Болду. Эми ушунча 15 жыл тозулуп турса эми эл айтып атат, бул жакта ушинтип келе аткан эч чечпей атат. Эми бир жума сабыр кылгыла тура аксакал мына жигит деле түшүнүп атат. Бул деле түшүнүп атат мына. Баардыгыңыздар биригипчи, бир үй бүлөнүн немесин кызыкчылыгын көрүп атасыздар да, мындайча айткандачы. Мына бир үй бүлө, бир кемпирге жан тартып атасыздар. Андай кемпирлердин тиякта 70 деп саналат. Эми жок, эми жаран, вот, түшүнөм. Баарыбыз тең эле жаранбыз да, эмне тияк жаран эмеспи? Мындай болбоду. Мен ал отказга жок да, бузуп берейин деп атат. Просто убакыт. Жок, макул, мына камеранын көзүнчө анда. Ушундай мээримдүүлүк кылыпсыздар, мыйзам бузган адамдарга ушундай мээримдүүлүк көрсөтүп атасыздар. Канча күндө келели ушул жер жол мындайда биз мээримдүүлүк дегенде мында бияктын баары жол болмок деп сиздерге түшүндүрдү. Бул жактан Лен районунан да кеткен деп атат, Сокул районунан да кеткен деп атат жерлер. Агурдуна чейин кирдик, аякка да бир үй салып алган экен. Жаныңыздарда? Юристтер бар биздеке жок эми. Анан жанагы сиз айтып атпайсызбы? Негизи жер талаш маселеси бул земельный кодекс. Именно жерге тиешелүү болгондо 119 маселе болуп калат, 119 статья болуп калат. Ошон үчүн аты жөнүңүздү айтып койсуңуз. Турапбаев Нурбек Төлөнович. Анан Нурбек Төлөнович, мына жерде биз жер маселесин талкуулай аткан жокпуз. Биз курулуш маселесин талкуулап атабыз. Бул эжеге келип кеткен түшүндүрдү го. Бул деген азыр ушул эле Сокулуктун госрегистрге келип туруп, астынан алыңыз деп туруп алдашкан экен, сизде апа ошондой. Биз мындай кылалы, азыр сиздерден эми мыйзамды иштетесиздерби? Мыйзам ошон үчүн айтып атпайбыз. Биз деген мына жана деле түшүндүрүп айттым, град заключение чийип берет. Кимдин кайсы участоктун анда кимди канча кирип кеткендиги боюнча чийип берет бизге. Сиз мамлекеттик кызматта иштеп атасыз. Биз айтып атабыз, мына жерде мыйзам бузулуп атат. Биз жер талаш земельный кодекстин негизинде эмес деп атабыз. Биз жарандык кодексте так көрсөтүлүп турат. Мыйзамсыз курулуш, уруксаты жок курулуш болсо, жергиликтүү бийлик аны
бизди чакыртпай эле, элди ызылдатпай эле өзү келип жолду ачат, өзү келип чечет деп статьяга жазып койгон. Эми ошону кылбасаңар, эл какшап атып, соттошуп, канча жылдан бери соттошуп атса, эми сиз да туура түшүндүңүз. Анда деген такташа бул жебесмен айтып атат. Бир жума мөөнөт. Бир жумада бияка туруп коюм болду. Мына мен көрсөтүп атпайм, мына эмне экен деп чоң эме жооп берип атпайбы бул жол болгон деп. Аны эже деген мен албайм деген жок. Жок, ошондо эмне болот? Бизге бир жуманын ичинде же бузат. Бир жума деген датаны кылалы. Кайсы күнү келебиз? Болбой калат. Болот, эмне болбойт эми? Бу дагы азыр башташ керек экен. Мен азыр эми азыр баштам, сенин заборуң бөлөк ситуациясы. Мунуку капитальный болуп атат. Кайрадан коюп коем. Бир жумадан кийин кылам. Мына ушинте берет. Ушинте эле. Жок, азыр эл кайра карама каршы болуп калбаш керек да. Шуну эми эмнеси болуп атат да? Эмнеге мындай бир жума созуп атасыздар дейм. Бир жума деп атасың. Бир жумадан кийин ушаш болот. Мына эми бул келет мына. Эми бул келгенде ушу бир жума деп чечпей. Силер эми ишенбейсиңер мындай. Мен турам бакыры. Ишенбейсиңер. Жок, ишенбейбиз эмес. Бул ушинтип кетесе. Бир жума деп келесиздер да, бир жумадан чечилбейт. Эми көрөлү. Эми көрөлү биз. Биз көрөлү. Мына караң, мынаны карап туруң. Мына бир жума эмес, бир күн ичинде. Жок, азыр неге мен таң калып атам да? Сокулук району мыйзамды убагында туура кабыл алып туруп, кандай болбосун тракторуна чейин айдап келет дагы Сокулук району мыйзамды аткарат. Ленин району мыйзамды бир жумадан кийин аткарат деген биздин кайсы статьяда көрсөтүлгөн? Мыйзамдуу болсо ошо сокулук берген жерлер да кетсин, бул жерде кетсин. Биз анда ошондой кылабыз. Мына биякта жол болчу деп жазып баарын чогултуп келдиңиздер. Керек болсо архитекторуңуз айтып атат бул жак жок деп. Человеческий фактор бар. Адамдык фактор үчүн ылдыйдагы адамдардын укугучу. Суал уралбаса же. Баласы бар экен, баласы бар. Баласы жумушта окшойт. Баласы мен эртең көргөнбүз, сүйлөшкөнбүз эртең. Жок, эми азыр могу бурчун буздуруп койсоңуз азыр эме болбойт. Бүттү болду. Балам, тиги болсо андан аркы берки мына. Мына көрдүңүзбү? Бер жактан бери эметем да. Жок, мына тумбадан кайсы тумба? Кана көрсөтүңүздөр, келиңиз. Мен айтып келетим. Мен акыркы кыла турган ишим. Урматтуу аким, ал каякта көрсөтүлгөн? Метка менен иш кылбайт да азыр. Эртең могу жерден чыгып алып, баарысы метка кылып алат. Анан сиз ар бирине келип метка кылып бересизби? Булардын баары ушундай эле кылат. Анткени бизде. Кандай кепилдик бересиз кылбаганына? Чыкпайт. Мен түшүнбөй атам такыр. Бул экөөбүз дайыма сүйлөшөбүз. Сиз да кепилдик бере албайсыз, сиз өзүңүзгө да кепилдик бере албайсыздар. Мыйзам менен мыйзам дейсиздер. Ар жакты көрдүңүздөрбү? Ар жакты карап эле, эмне биякты карап атасыздар? Ар жакты чечпеңиздерчи, сиз баласы мына көрдүңүзбү? Мына биякта баласы. Ар жак чечпеңиздерчи, пожалуйста. Мына монча киши келди. Каяктан бар? Госрегистрден барбы? Бар. Ар жак үйдү көрдүңүздөрбү? Айке, эми ал аны ким карайт мисалы? Канча жылдан бери мына бизге деле аны соттошо бересиздер байке. Аны соттошо бересиздер. Соттошо бересиздер деп койсун. Тигилер менен соттор болуптур, соттошуп, наркылар утуптур. Сиздер да мыйзам менен чегинде утасыздар. Анча эл турат сен мага. Уялбайсың ушуна. Таанышсыздар да байке, мен таанышсыздар да. Эми интернетке чыгабыз. Интернетке чыкканда эми Алдан чечиле кой. кимге пайда эми байке? Кимге пайда? Сиз да ачкиңиз чечпеңиз. Ачкы менен мунун айырмасы бар. Жок, өкүмөр чечип коем. Мен чечип коем. Эми маселе маска же ачкыда эмес тугундар. Бул жолду ачылсын. Урматтуу аким, Жарандык кодекстин 254 статьясында так көрсөтүлүп турат. Ошол статьяны мыйзам үстөм экендигин, Кыргызстанда мыйзам бар экендигин сиз орнотуп бериңиз. Ошон үчүн сизди чакырдык. Азыр сиз ишарат кылып, могу метка деп койсоңуз, сиздин кызматкерлер да эртең деп бул инцидент болуп калат башкаларга. Тартип, мыйзам болсо, инцидент болбойт. Сиз кепилдик бере албайсыз да. Мага келгенде инцидент болуп калды. Мамашам ден соолугу үчүн сиздер жооп бересиздерби я? Мына канча жол мына теле камера. Элдин ден соолугуна ким жооп берет? Буга чейин келиш керек болчу да. Буга чейин чечилиш керек. Буга чейин эмне үчүн чыгып алдыңар жолго? Чечпей атпайбы биякта? Ошон үчүн чыгып атабыз да. Көрбөй турасыздар. Жок, аны менен причем көрүп келди аны баары. Тарттыңыздарбы? Жигит, ал жак менен сот процесси бар. Кыргызстанда мыйзам бар. Мыйзам деген бар. Мыйзам бар. Ошонун чегинде силер соттошуп, аны же жокко чыгарып, же чакырып аласыңар. Сиздер кимдер чакырды? Ошолордукун эле карайсызбы? Биз элдикин карап атабыз, элдикин. Элдин жолун тосуп алганыңар үчүн келип атабыз, жигит. Жок, үйүбүз участок тар болуп турган үчүн силердин азыр архитектура айтып атат. Участогуңардын документи жок экен. Керек болсо, не только силер могу
корого. 2 жыл мурун келип иште жашап баштады бул жактачы. Соттун чечими менен бузганга болбойт. Сен эмне деп сүйлөп атасың? Сен эмне деп сүйлөп атасың? Мен мыйзамды сүйлөп атам апа. Сен мен мыйзамды сүйлөсөң, Мыйзамды сүйлөп атам. Бул жакта 2 жыл мурун. А эмне деп атат? Архитектура деп. Мурун жашап баштады мына. Мына архитектура эмне деп атат? Сизден бизге берген ошо. Архитектураны да баарын карап туруп, архитектура өздөрү жасап. Документи барбы булар? Жасап атат. Мамашаның денсаулығыңыз зыян болып қалса, Улук байке, сізді таныйм бар. Мамаша монша қанша жылдан бері мақта эметип жүрөт да. Силер элди, мени тааныган эмне кыласыңар? Элдин талабын аткарып койгула жигит. Элдин талапчы, биздин талап. Аны соттош иним. Жок, бияктı да. Аны соттош. Тартып жакшылап эме кылып коюңуз анда. Тарттык дейм аны. Тартып калса бизге деле жакшы. Тарттык аны. Бирок элдин жолун ачып берип кой деп атабыз жигит. Ошон үчүн азыр моундай эме кылбаңыздар. Аким, биз сизден мыйзамды талап кылып атабыз. Биз сизди мыйзамсыздыкка үгүттөгөн жокпуз. Биз мыйзамды аткарып бериңиз. Мына мыйзам деп мыйзамды окуп берип атабыз. Ошо мыйзам негизинде бузуп, тозуп коёт. 1,5 жыл болду. Күтүп келатабыз ушул күнгө чейин. Мектепке бара албайдык. Бир жака чыктык да. Балдар менен балдар мен таң калганым кыйналып өттү 1,5 жылдан бери. Биз аптекага чыгып дары ала албайбыз. Аптека түшүнүп атам. Анан эми кичине кызыктык карап коюңуз да ошол жерден. Биз негизи айтканбыз да, ызылдашпай эле келишип, ортодон эки жак жылгылар жолду ачып бергиле деп. Булар болбой коюшкан өздөрүчү. Казына мен мыйзам чегиниши алып барам. Мыйзамды аткарып бериңиз. Аткарып беребиз. Бир жумалык мөөнөттө мындайынан кесип жолду ачып беребиз. Болду. Мына урматтуу көрөрмандар, Мыйзам чегинде, өзүнүн чегинде Бишкек шаарынын калаасында, Бишкек шаарында мыйзам бир жумадан кийин иштейт экен. Сокулук районунун акими Азамат экенсиңер. Рахмат. Силер президент коюп аткан, жалпы эл коюп аткан талапты өз ордуна аткарып атасыңар. Ленин районунун акими бир жума убакыт бердим, көрөбүз. Бир жумадан кийин ушул жер түзөлөбү, түзөлбөйбү? Болбосо микрофонуңузду көтөрүп кайра барабыз акимге. Бирок 22 сентябрга чейин эме кылып атат. Кайра жаап коем. Эми бир жумадан кийин Ленин районунун жаңы акими жолду ачабы ачпайбы, аны дагы келип буйруса көрсөтөбүз. Мына сизге рахмат, колуңузду кысып коеюн. Мына Сокулук районунун мына тийиштүү айыл өкмөт, Новопавловка айыл өкмөтү мына жолду өзү тарабына ачты. Ленин районунун акими бул жакта айыл өкмөт келип ачып атат. Аким келип тияктан тиги жактан метка, анан тиги метка деп мындай каяктагы бир түшүнүктөрдү айтып атат да. Мына жол ачылды, эл азырынча каттап турат. 22-синде убада берди Ленин районунун акими. Ал канчалык деңгээлде убадасын аткарат, аны дагы сиздердин назарыңыздарда салабыз. Башкысы жол ачылды, бул жакта дагы бираз Баткен чек арасын тоскондой тосуп коюптур. Бул багабыз дагы өз Баткенден экен. Урматтуу көрөрмандар, мына азыр Сокулук районунун жашоочулары, мына жергиликтүүлөр дал ушул өзүңүздөр көрүп аткан жолду, дал ушул жерди эң баштапкысында токтомду ким берген, ага госрегистрдин өкүлдөрү менчик ээси кылып кимге каттаган. Анткени бул жерде госрегистр менен архитектуранын түздөн-түз кылмыш иши турат, коррупциялык иши турат. Коррупциялык иш эч качан бул мөөнөтү өтпөйт. Ошол жагдай үчүн мына жергиликтүү эл анын жактоочуларынын коштоосунда биз дагы өзүбүздүн колубузду коюп, арызды Сокулук районунун ички иштер бөлүмүнө өткөзүп берген атабыз. Анткени биз баса белгилеп айталы, урматтуу көрөрмандар. Башында ушул жер жол катары ген планда турган, бирок ушуну менчик ээси кылып каттаганда госрегистр сурайт. Бул жер архитектура, жогорудагы архитекторлор бул жердин бош же бош эмес экендигин госрегистр аркылуу тактап, чиймесин алып, демек ал жерде архитектуранын бир топ кызматкерлери, госрегистрдин бир топ кызматкерлери бул ишке тиешеси бар. Ошондуктан бүгүнкү жагдай боюнча мына ошондон бери мамлекеттик муниципалдык жерди бекер пайдаланып келаткан жарандын бул чыгым да мамлекетке. Ушул жагдайларын эске алып туруп, коррупциялык жоруктар бар деп арыз жазылды. Аны азыр бүгүнкү мөөнөттөгү тергөөчү аты жөнүңүздү кайра бир айтып коюңуз.
Жалпы жолунан 23 кишинин катышуусунда Ринатулла Айбек деген биздин ушул тергөөчү кызматкерге мына арызды берип атабыз. 7:26. Мына урматтуу көрөрмандар, кечки саат 7:30 болуп атат. Жол ачылды. Алгачкы мына ушул машинаны жол өтүп атат. Өзүңүздөр көргөндөй бул жактагы мыйзамды, мындай талаптарды, норманы туура кабыл алып жолду ачты, бирок бул жарандын жолду ачпай койду. Буга Ленин районунун акими түздөн-түз ишарат кылды деп айтсак болот. Бирок биз бул жакты дагы жолду өз нормасына келтирмейинче жөн койбойбуз. Аким керт башы менен ушул жердин жолдун ачылышына жооп берет. Алгачкы машина өттү, мына буйруса эл, бул жерден ушул жаш балдар, кары картаң, үй бүлөлөр кенен буйруса каттап тиричилик оокатын өткөзүп турушат. Бул жакты болсо мондай метканы коюп кетти, бирок аким мыйзамдуулукты эмес, түшүнүктүү пропаганда кылып кетти. Бул жаңы келген Ленин районунун акими Жолдош төраганын иниси.